Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартиби программасы. Бүгүн пленардык жыйынга жалпы жоонунан 8 мыйзам долбоору коюлду. Анын көпчүлүгү ратификациялык мыйзам долбоорлор. Алардын ичинен эң маанилүүсү деп эсептелген бул Кыргыз өкмөтү менен Өзбек өкмөтүнүн ортосундагы авиа навигациялар жөнүндө мыйзам долбоору, ошондой эле Орто Токой суу сактагычы боюнча ратификациялык мыйзам долбоору кызуу талкууга алынды. Анда ушул эки маселе боюнча депутаттардын пикирин угуп көрсөк. Дастан Далабаевич, мына сиз азыр абдан туура маселе көтөрдүңүз. Ушул жакын эле турган Ташкент шаарына бизге билет абдан кымбат экен да. Анан бул тарифти кандай жөнгө салсак болобу, кошуна өлкөлөр менен сүйлөшүп? Бул жерде ошол эле аэропорттор отуруп, авиакомпаниялар отурушуп, алар чечсе болот. Бул жерде кичине саясий чечим керек, себеби эки президенттер отуруп ошону алар тапшырманы берсе, менин оюмча тапшырмалар аткарылса, анда төмөндөсө болот. Мисалы, ошол эле мен айткандай, биз Турцияга баратканда $200 турат да билет. А бул жерде бир эле саатка жетпеген рейс $320 төлөйбүз да. Эмне себептен ушундай кымбат болуп калган кабарыңыз барбы? Менин оюмча себеби бул жерде өтө рейс кылгандар компаниялар аз болуп атат. Азыр эки эле компания кылып атат. Ошол эле Астана Air, биз кылган жокпуз, андай бизде рейс жок. Астана Air, биз Алматыга учабыз, Алматыдан Ташкентке учабыз. Анан экинчи бул Узбекистан Airways деген авиакомпания бар. Алар средада учушат. Анан четверг күндө келишет бияка. Менин оюмча мүмкүн ошон үчүн бизде кымбатыраак билеттер болуп атат да. Демек, жумасына бир эле жолу турбайбы? Жумасына бир эле жолу. Ыңгайсыз болуп атпайбы? Среда күндө учасың, как будто бир эле күнгө бараткандай. Четверг күндө келиш керексиң да. Же бир жумага каласың тиякта. Эгер ушу Ташкентке рейстерди көбөйтсөк, балким туризм жагынан өнүгүү болобу эле, экономикалык карым-катыш күчөйт беле, ушул жагынан айтып берсеңиз. Менин оюмча биз Ташкентке ушундай рейсти жакшы бизде болсо, төмөн болсо, анда бизге Ташкенттен дагы жайында көп ошол эле туристтер келишет. Бизге дагы кызыктуу да, мисалы ошол эле жарандар Самаркандга, Ташкентке барыш мүмкүн да. Азыр тем более мына эки мамлекетибизде жакшы мындай сүйлөшүүлөр болуп атат. Бизнесмендер мүмкүн учушат. Ошон үчүн менин оюмча бул өтө туура эле болмок да. Жалпы эле Кыргыз авиациясы жөнүндө маселе козголду. Анын ичинде авиакаттамдардын, билеттердин баалары жөнүндө сөз болуп атат. Сиз кымбаттыгы жөнүндө айттыңыз, мына ички каттамдардын. Мына ушуну антимонополиялык комитет жөнгө салса болобу? Сөзсүз түрдө мына мен төрагадан суранып кеттим, ошол протоколдук тапшырма берсе, ошо биздин авиакаттамдардын билеттерин бүгүнкү күндө эмнеге кескин түрдө кымбаттады. Мына парламент тарабынан, өкмөт тарабынан шарт түзүлүп атат авиакомпанияларга. Акциздер, НДСтер ошол авиакеросинден алынып, ошол элге арзан болсун деп, бирок тилекке каршы тескерисинче кымбаттап атат. Өзгөчө мына азыр күз, кышта жол тайгак болуп, элдер аябай муктаж болуп атат самолеттордун ошол рейстерине. Көбүрөөк рейс болсо, ошо элдер каттайт эле. Тилекке каршы бул көбөйбөй атат. Ошол маселени азыр министрге талапты койдук. Буга чейин деле бир нече жолу сиздер көтөрдүңүздөр эле, бирок натыйжа болбой аткандай. Буга чейин дагы бир топ депутаттар ошол авиакаттамдардын билеттери боюнча көп маселе көтөрдү. Тилекке каршы жыйынтык чыкпай атат. Эми мына министрдин дагы убадасы катуу болду азыр. Ошол тез арада ошол маселени биз карап оң жагына чечип беребиз деген. Жамшит Калилович, мына азыр аба кыймылын тейлөө үчүн жоопкерчиликти өткөрүп берүү жөнүндө мыйзам долбоорун өзүңүз жактап жатасыз. Бул мыйзам долбоорунун маани, маңызы кандай? Ошол боюнча кыскача түшүндүрмө берип кетсеңиз. Бул мыйзам долбоорунун колдонулушу бул аябай актуалдуу беле да. Себеп дегенде биздин жанакы навигационный оборудованиялар кээ бир жерлерде тоолуу региондордо шарттарга байланыштуу кээ участоктор көрбөй калат да. Келип атканда көрбөй калат. Өзбекстанда тарапта ошондой. 5-6 участок бар, аларды көрбөйт. Ошон үчүн башка мамлекеттерден бизде андай деле проблемабыз жок. Ушул Өзбекстан менен бар эле. Муну мына закондоштуруп койгонубуз, мыйзамдаштырып койгонубуз аябай жакшы болду. Мындан кийин
Кудай сактасын, эгерде буга чейин эгерде бир кандайдыр коопсуздук болгондо бул өтө чоң проблемалар жаратмак. Мен ойлойм, мына мыйзам кабыл алынды. Бул алдын ала чара көрүлүп аткан мыйзам турбайбы? Алдын ала чара көрүү боюнча себеп дегенде биз эгерде кокус ошол жерде бир какой-то катастрофа болуп калган болсо, биз анда кайсы жерге түштү, эмне болуп түштү, качан түштү, анан кийин ошол жака кирип служба спасения бир адамдарды жөнөтө турган болсо, уруксат алып, ушундай кылып бир немелерге дуушар боло турган бир шарттарга муктаж болуп келгенбиз да. Ошондой дуушар болот элек. Азыр эми андай маселе көтөрүлбөйт. Эгерде биз көрбөгөн тарапты Өзбекстан бизге айтып турат, алар көрбөгөн тарапты биз аларга айтып турабыз. Бул маселе Кудайым буюрса жакшы болот эми мындан кийин. Азыркы күндө Ош аэропортуна учуп конуу ошо Өзбекстандын аймагы аркылуу болот дейт да. Бул жагынан маселе жокпу? Азыр бүгүнкү күндө мына маселе келишимдердин Өзбекстан менен аябай динамик тез чечилип атат. Биз эми баягы биздин министрлик баягы баардык каттамдар, темир жол, аба каттамы, автомобиль каттамдарынын баардыгын, жол каттамдарын камсыздаганыбызга байланыштуу бүгүнкү күндө мындай орчундуу Өзбекстан тарап менен маселебиз жок. Эми маселелер бар, алдыда чече турган. Бул биз жанагы мурунку пассажирский транспортту кайтара жандандыруу боюнча 44 bir reis marşrut бар эле. Мына 99-жылга чейин Өзбек тарап муну бир тараптуу токтотуп койгон. Биз муну кайтарадан жандандыруу боюнча Өзбек тарап менен сүйлөшүп атабыз. Дагы бир чоң орчундуу маселе мына Исфана тараптан Исфана Ташкент Бишкек автобусу каттачылы. Бул да токтоп калган 99-жылдан баштап. Муну дагы кайрадан жандандыруу боюнча биз улар менен иш алып жүрүп атабыз. Өзбек тарап биз кайрылганда бул маселени чечип атабыз, внутренний процедура боюнча деп айткан. Мына бүгүн эртең эгерде барып калган болсок, бул маселени сөзсүз көтөрөбүз. Бул маселе дагы актуалдуу. Андан башка мына бул грузовые перевозки, жанагы жүк ташуучу машиналардын бир территорияда экинчи тарапка территорияга чыгып кетүү боюнча соглашение өкмөт аркылуу кол коюлду. Бул боюнча дагы мен ойлойм маселе болбойт мындан кийин. Авиа каттамдар боюнча мына биз 23 декабрдан баштап Эйр Манас Бишкек Ташкент рейсин уже каттамын баштайт. Пятница, воскресенье күндөрү. Ал эми баасы кандай болот? Баасын биз азыр тактап атабыз. Баа мен ойлойм өтө кымбат болбойт. Биз аны сөзсүз көзөмөлдөйбүз. Ал эми бааны айтып калдыңыз. Биз мына эки авиакомпания менен Ошко каттаган самолетторду боюнча авиатрафик тез жет компаниялары ошо билеттерди 4000 сомдон жогору көтөрбө боюнча биз алар менен келишимге кол койдук. Бир гана Эйр Манас калды. Эйр Манас менен дагы бул маселени чечебиз. Ал эми авиакаттам түштүккө боюнча Ош Ташкент Ош авиакаттамын мен ойлойм ушу жаңы жылдан кийин 18-жылы сөзсүз ушул биринчи кварталдарда бул каттоо боюнча келишимге кол коюлат. Мына азыр Орто Токой суу сактагычы боюнча ратификациялык мыйзам долбоору каралып атпайбы? Анан кандай сиз колдоп атасызбы? Жакшы эле келишим болду. Бул көп жылдан бери баягы чечилбей аткан маселе эмес беле? Ооба. Бул көптөн бери чечилбей аткан маселе болчу. Ал жерде мындай спорный маселелер бар эле да. Анан бул жерде азыр бул баяндама министрдин баяндамасына караганда 100% ал жерде биздин кыргызстандыктар иштейт деп айтып атат. Андан кийин дагы ушул жерде мурун кошуна өлкөлөрдүн дагы баягы органдары укук органдары келип кийлигишип кетчү. Бул жолу жок, алар келбейт. Только биздин гана милиция ал жерде коргойт, кайтарат. Анан кээде мындай спорный маселелер болсо, аларды биз киргизип турганга уруксат беребиз деп айтып атат. Эми дагы талкуулар болот. Ушул келишим эки жакка тең пайдалуу келишим болот атабы, кандай экен? Пайдалуу болот атат. Анткени бул Орто Токой бардыгы башкаруусу бизге өтүп атат. Ал жерде кеткен суунун чыгымынын 90%-ын көбү суу Өзбекстанга кетет экен. Бизде 10%га жакын эле бизге кетет экен. Бирок ошол чыгымды дагы кеткен чыгым 90%-ын Өзбекстан тарап төлөп бере турган болуп атат. Ошон үчүн бул көп жылдан бери талашмасы болуп келди. Азыр Кыргызстан тарапка өтүп атат. Башкарууда ал жерде иштеген адамдар да баары Кыргыз тарап болот. Бизге менчик болуп, анан эң башкысы чыгымдарды Өзбекстан көтөрөт. Сиздер күн тартиби программасына ортоктош болдуңуздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздеги жаңылыктар менен кененирээк кеңеш KG сайты аркылуу таанышып, ошондой эле парламент радиосун тыңдаңыздар. Саламатта туруңуздар.